لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis жана анын түшүндүрмөсү. 30-hadis. Абу Са'лабата ал-Хушани Юртум ибн Нашир радиаллаху анху айтат: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: Чындыгында Аллах Таала силерге парз ибадаттарды аткарууңарды милдет кылды. Ошондуктан парз ибадаттарга кош көңүлдү кылбагыла. Жана Аллах жашооңордо чектерди койду. Ал чектерден чыгып кетпегиле. Ошондой эле кээ бир нерселерди силерге арам кылды, аларды жасабагыла. Жана Аллах унутпастан райым кылып силерге кээ бир нерселер жөнүндө айткан жок. Мына ошондуктан алар туурасында изденбегиле. Даркутни. Хадистин түшүндүрмөсү. Шарияттагы парз ибадаттар алар исламдын 5 түркүгү жана ыймандын негиздери. Ошондой эле ата-энеге урматтык көрсөтүү жана колунан келген жакшылыктарды аябоо да парз ибадаттардан. Бул ибадаттарды Аллах Таала адамдарга милдеттүү түрдө буйрук кылды. Ошондой эле адамдардын ортосундагы мамилелер тынчтыкта болуусу үчүн Аллах Таала көптөгөн ибадаттарды милдет кылды жана адамдарга зыян болгон нерселердин баарына чек коюп арам кылды. Анткени ислам дини тынчтыктын жана жашоонун бардык тарабын камтып алган дин. Аллах Таала бизге райым кылып, айтпаган нерселердин баары адал. Ичимдик жана тамак азыктардын же мамиле келишимдердин бизге арам кылынгандары саналуу гана. Ал эми калган адал тамак аштар жана соода саттык келишимдердин баары адал. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, бизге бир ишти парыз кылууга жана бир иштен тыюуга Аллах Таала гана татыктуу. Башка ким болбосун, бизге бир ишти милдеттендирүүгө акысы жок. Анткени Аллахтан башка эч ким биздин табигый муктаждыктарыбызды жана бизге зыяндуу нерселерди биле албайт. Экинчи, ислам дининдеги иш-аракеттер парыз кылынган жана тыйылган иштерге бөлүнөт. Мунун баары адамдардын бул жашоосу тең салмактуу кетүүсү үчүн жана акыреттик жашоосунда кылган жакшылыктарынын сыйлыгын алуу үчүн коюлган дин эрежелери. Үчүнчү, Аллах парыз кылган ибадаттарды сөзсүз аткаруу керек. Эгер адам парыз ибадаттарды билгенден кийин да аткарбай жүрө берсе, анда айбандан да төмөн болгон капырчылыкка жакын болот. Төртүнчү, эки кошунанын ортосунда дубалдан тургузулган чек сыяктуу Аллах да өз дининде ачык чектерди койду. Аны Аллах Куран китебинде жана пайгамбарыбыз өз хадистеринде баяндап кетти. Бешинчи, адамдар муктаж болгон кандай гана иш болбосун, Аллах Таала анын баарын билет. Аллах ырайымдуулугунун себебинен ал иштер жөнүндө бизге айткан жок. Мына ошондуктан, эгер жашоодогу кылган иштерибиз күмөндүү болбосо, анда шектенбестен аны аткара берүү керек. Себеби Аллах айтпаган турмуштагы иштердин баарын аткарса боло берет. Бирок динге байланышкан ибадаттарга тийиштүү иштердин өкүмүн билгенден кийин гана аткаруу зарыл. Анткени ибадаттар ачык бир далилдин үстүнө курулгандан кийин гана аткарууга болот. Ал эми жашоого байланышкан иштердин өкүмүн сурабай же изилденбей туруп аткара берсе болот. Бирок элдин арасында чыныгы күмөндүү иштер болсо, анда ал иштерден алыс болуу керек. Алтынчы, бир гана илим жолуна жүргөн адамдар гана исламдагы ар бир өкүмдү изилденип, илимин тереңдетип, адал же арам экенин билсе болот. Жетинчи, бул үммөткө Аллахтын ырайымдуулугу себебинен көптөгөн пайдалуу таза нерселер адал кылынган. Ал эми зыяндуу ыплас нерселер арам кылынган. Бул Аллахтын ырайымдуулугу. Анткени Исраил урпактарынын капырчылыгы себептүү аларга Аллах мал жандыктардын кээ бир таза майлуу жерлерин арам кылган эле. Сегизинчи, Аллах эч бир нерсени унутпайт. Ал кыямат күнү адамдар кылган күнөө иштердин каалаганын ачыкка чыгарат жана каалаганын кечирип жашырат. Тогузунчу, ислам дининдеги арам нерселер саналуу гана, калган нерселердин баары адал. Аллах Таала айтат: силерге Аллах өлүктү, муздалганда аккан канды, чочконун этин жана Аллахтан башкага аталып союлган жандыкты арам кылды. Эгер жаныбар жырткыч ыплас болбосо жана шарият жолу менен муздалса, анда ал таза адал болот. Ошондой эле суу жаныбарларынын бардык түрлөрү муздалбай өлүк болсо да адал болот. 10. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын өкүмүн мыкты тартипте айтты. Адал менен арам, парыз менен Аллахтын койгон чектери жана Аллах айтпаган жашоодогу калган мубах иштер. Бул хадистеги айтылган өкүмдөр адам баласынын жашоосунун бардык жактарын камтып турат.